Эфирде жаңалықтар, студияда Мира Шкуралиева, саламатсыздарбы. Бишкекте Lexus үлгісіндегі автоунаадан $700 000 уурдалды. Бұл кылмыш учуру видео камераға түшүп калган. Маалыматтарга караганда чак түштө Москва Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишиндеги акча алмаштыруу жайынын жанында болжол менен 25-35 жаштагы адам антенналык пульт аркылуу машинанын арткы эшигин ачып, булгары сумкасын уурдап кеткен. Анын ичинде ири суммадагы каражат, тагыраак айтканда $700 000 болгону кабарланууда. Кыргыз акчасына которгондо 50 000 сомго барабар. Кылмышкер ошол замат изин жашырган. Акча уурдоо фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, издөө амалдары жүрүп жатат. Ири суммадагы акча кимге таандык болгону ачыкталган жок. Ал мынча каражатты банк аркылуу эмес, накталай алып, аны автоунаасына таштап койгону таң калтырууда. Акча уурдаганына 4 күн болсо дагы кылмышка шектөөлөр кармала элек. Жолдо 2 адамды сүзүп качып кеткен мас айдоочуну токтотуу үчүн тартип сакчылары курал колдонууга аргасыз болушту. Окуя Чүй областынын аймагында катталган. Audi 80 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 2 жөө жүргүнчүсүн сүзүп, бирөө ошол жерде каза болгон. Ал эми кырсыкка күнөөлүү адам качып кетүүгө аракет кылган. Анын артынан кууган инспекторлорго айдоочу баш ийбей койгондуктан табелдик курал колдонуп, машинасын аткылашкан. 3 жолу ок чыгарылган соң гана кылмышка шектүү адам токтогон. Ал мас абалында экени аныкталган. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Токмок шаарында жылуулук маселеси дагы деле чечилбей жатат. Бүгүнкү күнгө чейин калаада 600 квартирага жылуулук бериле элек. Көп кабаттуу үйлөрдө кечээ күнү электр жарыгы да өчүп калган. Ызгардуу суукта тоңуп калганын айткан жергиликтүү тургундар маселени тез арада чечип берүүнү талап кылышууда. Чүй областынын жетекчиси социалдык мекемелердин баары жылуулук менен камсыз болду деп кабарланганы менен Билим берүү министрлигинен Токмок шаарында 3 мектеп жана 1 балабакча убактылуу жабылганын билдиришти. Аталган калаада мэриянын алдындагы ишканага жылуулук үчүн 44 миллион сом карыз өз учурунда төлөнбөгөндүктөн ушундай абал келип чыгууда. Бул каражатты республикалык бюджеттен бөлүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бирок маселе качан чечилет белгисиз. Ага чейин Токмоктогу Аскер шаарчасынын тургундарынын чыдамы кетүүдө. Бишкектеги номер 61 мектепте окуучунун сабалганы тастыкталган жок. Бул тууралуу шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Сауле Мейерманова билдирди. Анын айтымында мектептеги окуяны иликтөө үчүн түзүлгөн комиссия окуучулардын ата-энелери менен жолугушуп, алардын пикирлерин уккан. Анда 41 ата-эненин 36-сы билим берүү жайында кир жөөчү машина үчүн каражат чогултулган эмес деп билдирген. Ошондой эле 2-класстын окуучусу сабалды деген маалымат тастыкталган жок. Буга карабай класс жетекчиси алмаштырылган. Ал эми мектептин директорунун орун басары кызматынан четтетилген. Шаардык милиция өспүрүм кыйноого алынган деген маалыматты четке кагууда. Тартип сакчыларынын айтымында 15 жаштагы бала өзү анга кулап кеткен. Эскерте кетсек, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери өспүрүмдү күнөөсүн мойнуна алдырыш үчүн ур токмок алган деген маалымат тараган. Баланын баш мээси чайкалып, ооруканага кайрылган. Бүгүн болсо шаардык милиция өз версиясын ачыктады. Анда чет элдик жарандын телефонун уурдады деп шектелген баланы кармоо учурунда ал качууга аракет кылып, үйдүн короосундагы чуңкурга кулап кеткен. Тизе шыйрактарынын сыйрылганы болбосо, денеси жабыркаган эмес дешет тартип сакчылары. Өспүрүм кылмыш кылганы далилденгендиктен аны мойнуна алдырууга деле кереги жок болчу деп айтылат шаардык милициясынын билдирүүсүндө. Жогорку кеңештеги фракциялар комитеттердин төрагалыгы үчүн талапкерлерин сунуштай башташты. Алсак, оппозициялык азчылыкка каралган бюджет жана финансы комитетинин жетекчилигине Атамекен фракциясы Сайдулла Нышановду, Өнүгүү прогресс Зиядин Жамалдиновду, ал эми кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетине Тынчтык Шайназаровду көрсөтүштү. Мындан тышкары коалициянын квотасында калган социалдык маселелер боюнча комитетинин жетекчилигине КСДП Гүлкан Молдобекованы, эл аралык мамилелер боюнча комитеттин төрагалыгына Бирбол Аскарбек Шадиевди, агрардык саясат боюнча комитетине Кыргызстан Айтмамат Назаровду сунуштады. Ал эми Республика Ата журт фракциясы кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетине Мирлан Жээнчуроевду, бюджет жана финансы комитетине Таабалды Тиляевди көрсөттү. Бул маселе бүгүн тармактык комитетте каралып, талапкерлер парламенттин жалпы кароосуна жөнөтүлдү.
Бүгін Қырғызстанда прокуратура қызматкерлерінің кесиптик майрамы белгіленуде. Бұл дата қарата өлкө башчысы куттуктоо жолдоду. Анда акыркы жылдары прокуратура органдарынын ишин өркүндөтүү үчүн көп иштер жасалып жатканын, кылмыштуулукка жана коррупция каршы күрөш күчөтүлгөнү белгиленет. Бүгүнкү күнү жарандардын укуктарын, эркиндигин камсыз кылуу жана коргоо, мамлекеттик саясаттын башкаруу деңгээлинин башына коюлуп жатканда прокуратуранын ролу жана мааниси кыйла жогорулап жатат деп айтылат куттуктоодо. Укук коргоо органдарынын, анын ичинде прокуратуранын масштабдуу реформасын жүргүзүү чечими кабыл алынган. Бул реформа бүтүндөй укук коргоо системасынын ишин өркүндөтүү үчүн жаңы келечекти түзүүгө жол ачат. Мамлекет аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан мыйзамдардын так жана бир түрдүү аткаруусуна көзөмөл жүргүзүү. Укук коргоо органдары тарабынан мыйзамды сактоо бөлүгүндө прокуратуранын ролун күчөтүүгө жана ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө барууда. Прокуратура бардык деңгээлдердеги чиновниктердин өзүн билемдигине жана жазасыз калуусуна чечкиндүү түрдө бөгөт коюусу керек. Коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүндө мыйзамдын реалдуу үстөмдүгүн камсыз кылат. Ушул иштен мыйзамга жана адилеттикке жөнөкөй адамдардын ишеними көз каранды болот. Россияда жүргөн эмгек мигранттарына өзүн кара тизмеде бар жогун тактоо иштери жеңилдеди. Миграция кызматынын сайтына жаңы тиркеме пайда болду. Ага каалаган адам кирип аты жөнүн, паспорттагы маалыматтарын жазып, Россиянын аймагына кирүү үчүн кара тизме базасында бар жогун тактай алат. Буга чейин ар кандай коммерциялык уюмдар бул маалымат үчүн 15 000 рубль алып келген. Эми акысыз жана сапаттуу кызмат көрсөтүлө баштады. Акыркы маалыматтарга караганда бүгүнкү күнү Россиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесинде 119 000 кыргызстандык жаран бар. Алар ар кандай мыйзамдарды бузгандыктан 3 жылдан 10 жылга чейин бул өлкөгө кирүүгө тыюу салынган. Бишкекте Сүймөнкул Чокморовдун элесине арналган жумалык башталды. СССРдын эл артисти, белгилүү сүрөтчү, актёрго багытталган иш-чара 1 декабрга чейин созулат. Жумалык Чокморовдун эмгектери коюлган көргөзмөдөн башталып, 24 ноябрда Орус драма театрында акыркы чакырык аттуу спектакль коюлат. Анда Чокморовдун ролун Болот Тентемишев ойнойт. Чыгармада актёрдун өмүр баяны чагылдырылган. Ал эми кино үйүндө 25-26 ноябрь күндөрү анын катышуусундагы тасмалар көрсөтүлөт. Ошондой эле Ош шаарында Сүймөнкул Чокморовдун эстелиги коюлат. Уюштуруучулардын айтымында калк арасында сурамжылоо жүргүзүлүп, 1000 адамдын 170-нин гана Чокморов тууралуу маалыматы болуп чыккан. Акыркы саатка алынган маалыматтар мына ушулар. Саламатта калыңыздар.